Саламатсыздарбы, кезекте кайрадан антиадмин ресурс көрсөтүүсү жана адатка айлангандай биздин программа учурда күч алган президенттик талапкерлердин үгүт иштерине арналат. Тактап айтсак, үгүт учурунда колдонулуп жаткан административдик ресурстарга биз таза шайлоо үчүн жана аны камсыздоо үчүн бардык мыйзамга дал келбеген аракеттерди студияда талкуулап, аларды чечүү жолдорун сүйлөшмөкчүбүз. Жана ошондой эле, эгер сиздер үгүт учурунда мыйзамсыз иш аракеттерге күбө болсоңуздар, 0554 20 50 60 номерине WhatsApp аркылуу маалымдап, фото жана видеолорду жөнөтсөңүз болот. Ал эми студияда мен Азат Жекшеев, биздин бүгүнкү конокторубуз Мавлян Аскарбеков, жаңы муун кыймылынын өкүлү. Саламатсыздарбы? Жана ошондой эле Тагир Осмоналиев, Таза шайлоо ассоциациясынын аткаруучу директору. Тилекке каршы программа башында айта кетсек, биздин бүгүнкү ушул чыгарылышыбызга Боршайкомдун мүчөлөрү чакыртылды эле. Эртеден бери аларга чалып, тилекке каршы бирөөсүн да алып келе алган жокпуз. Ар кандай себептер менен кийинки көрсөтүүлөрдө келип берет деген үмүттөбүз. Биздин бүгүнкү талкуубуз ошол эле үгүт учурунда колдонулуп жаткан административдик ресурстарга арналмакчы. Анан конкрет түрдө фактыларды айтсак, ошо алгач эле суроодон баштасак, көрүүчүлөрдөн келген. Ассаламу алейкум, райондук үй бүлөлүк, Аксы райондук үй бүлөлүк дарыгер борборунун директору Борукулов Расул ар бир врач жана медсестралардын паспортторун чогултуп алып жатат. Ошондой эле Гербен шаарындагы Бабановдун жолугушуусунда биз бириң да барба деген сыяктуу коркутуулар болуп атат, барсаңар иштен айдайбыз деген дейт. Мына ушундай суроолор биздин жана номерибизге, WhatsApp номерибизге байма-бай күндө бир канча жолу келет десем, билбейм, бир 100дөн ашыгы келет болуш керек да, күнүнө эле. Не себептен ушул фактылар каралбай жатат? Бул суроого албетте Боршайком мүчөлөрү жооп берсе жакшы болмок, бирок силердин ошо Боршайкомдун ишине, үгүт иштерине көз салып аткан адистер катары мындай көз карашыңар да. Рахмат, саламатсыздар. Да бир жолу шайлоо процесси жакындап калды, аягына чыгайын деп калды. Мына азыр күрөш курчуп жатат. Тилекке каршы биз буга чейин коңгуроо кагып, президентке, жогорку кеңешке кайрылып, Боршайкомго кайрылып, ушул административдик ресурсту колдонгондорго чара көргүлө деп келе жатабыз. Бирине колдонгондор болду. Ошол эле вице-премьер-министр Зилалиевке мына улам айтып атып, конкреттүү факт. Катуу сөгүз жарыяланды. Юракадемиянын мугалими мына кылмыш иш козголду. Бирок андан башка жүздөгөн, миңдеген фактыларга тилекке каршы бүгүн генералдык прокуратура, Боршайком жетишээрлик реакция кылбай жатат. Ошол эле мына сиз жаңы эле айтып кеткен Расул, фамилиясы Борбуков. Мына бүгүн биз ушул жерден дагы расмий кайрылат элек, урматтуу Борбордук шайлоо комиссиянын мүчөлөрү. Мына бул жерде айтылган фактыга ошол Аксы районундагы участкалык шайлоо комиссиянын мүчөлөрү прокуратурага азыр мына реакция кылып, мына ошол адамдарды жоопко тартсаңыздар, башкаларга сабак болот эле. Мен Аксынын тургундарына кайрылып кетет элем, башка тургундарга да кайрылып кетет элем. Паспорт, ID карта бул ар бир жарандын өздүк документи. Бир дагы адам сиздерден аны алууга, суроого акысы жок. Бир дагы адам милиция болобу, айыл өкмөт болобу, президент болобу, депутат болобу, бирөө да сиздин өздүк паспортуңузду, өздүк документиңизди алууга укугу жок. Сиз ошону жакшы түшүнүп алыңыздар. Коркутабы, үркүтөбү, эч нерседен коркпош керек жана бербеш керек аларга. Мына 15 октябрь күнү паспортуңуз менен барасыз, ага чейин тизмеден тактап алыңыздар, барасыздар дагы өзүңүздөр шайлайсыздар. Мына айтар ушул. Сиздин оюңуз мындай кайрылууларга? Негизинен бул кайрылуулардын бардыгы ошол эле WhatsAppка келет. Бунун баары анонимдүү бойдон кала берет да. Эч кимиси укук коргоо органдарына эч качан кайрылбайт. Анткени коркушабы же кандайдыр бир себептен кайрылбайт да. Жана ошондой эле ошол паспорттарын деле берип атканда биздин жарандар көбүнчө ошол эле акчага эле берет. Акча үчүн берет. Мисалы бирөө келип туруп паспортуңду бер десе, же мажбурлап деле алып коюшу мүмкүн. Эгерде бир гос структурада иштеп жатса, аны мажбурлап коюшу мүмкүн. Паспортуңду бер, же болбосо жумушуңан кетесиң деп. Бирок көп учурда жарандарыбыз өздөрү ошол эле акча үчүн берип жатат да. Паспорттарды бүгүн эмне көрүп атат?
форма 2 аркылуу башка участоктон башка участокко көчүрүү боюнча. Негедир бул шайлоодо негизи форма 2нын эч кандай күчү жок. Бул гана бир гана условие биздин ички мигранттарга шайлоо укугу менен пайдаланууга да. Бишкекте жашаган мигранттарыбызга мисалы алар келтирип Бишкектен эле шайлап койгонго ошондон улам укугун алышат да. Бирок бул форма 2 негизинен бул деген жогорку кеңештин шайлоосуна керек да. Именно потому что региондордо голос албай жатса, башка региондорго көчүрүп туруп, ошол жерден өзүнүн көчүрүп алган адамдар аркылуу голосторду алышат да. Президенттик шайлоодо бул форма 2нын негизи эч кандай бир таасири жок да. Негедир ошондой учур менен, мисалы бизге дагы абдан көп фактылар түштү. Жана ошол эле даже менин тааныштарыман дагы форма 2 боюнча көчүрүштү. Бишкек шаарына көчүргөндөн кийин аларга даже айтып коюптур да. Кааласаң шайлоо участогуна кел, шайла. Каалабасаң шайлап эле кой. Бул жерден чоң коркунуч турат. Эмнеге шайлабай кой деп атат да. Бирок аларга колуна акча карматты. Ким айтып атат ошону? Ошондо мен так билбейм, кайсыл кандидаттан экенин, потому что мага аны айтышкан жок, айтпайт дагы да. Албетте жашырын түрдө келген маалымат да. Анткени бул жерден ошол эле форма 2 аркылуу ошол участокко көчүргөндөн кийин, значит, паспорттун копиясын алгандар, алар, значит, бир кандайдыр бир түрдө шайлоо участогуна ошол дополнительный эмес бул даже. Бул деген ошол Бишкектеги кадимкидей эле ошол кайсыл участок азыр бул деген ошол Ахунбаевада көчөсүндө жайгашкан бир участок да. Ошол участоктон мисалы келбей кой десе, значит, алар өздөрү келип туруп анын ордуна шайлап койгонго, значит, бир кандайдыр бир средстволары бар экен да. Ошол жерден абдан чоң коркунуч болуп турат да. Мындай болуп атат. Азыр мисалы биометрикалык маалыматтарды топтоп, негизи эле ошо жаңы ID картанын түрүнө өтүп, бул шайлоодо сенден башка эч ким сенин ордуңа шайлай албайт деген үгүт болуп атат да. Биометриканын негизгисичи максаты. Эгер сиз айтып аткандай окуя болуп атса, демек ошол биометриканын да айлануучу жолу бар болуп калабы? Айланып өтчү жолдору негизи азыр жок, бирок, значит, тигилер ошончолук уверен болгондон кийин келбей эле кой деп атса, значит, кандайдыр бир уже жолдорду түзүп алышкан да. Мен бул жерден ача пикирди айткым келет. Биринчиден форма 2 Акаев убагында дагы, Бакиев убагында дагы бүгүнкүдөй колдонулган эмес. 340 миңден ашуун адамды бүгүн ошо форма 2 менен өткүзүп, керектүү жерге каттатып, кепилдик иретинде ошол адамдарды бүгүн добушту ала турган кылып дайындап коюшкан. Себеби эми элестетиңиздер, Акаев дагы, Бакиев дагы мындайга жетпеген, 340 миң адам ушу форма. Тарыхта мындай болгон эмес да. Мына сиз дагы качып жүрөсүз, билесиз. Бул биринчиден. Экинчиден, биометрикалык система эч кандай фальсификацияга жол бербейт деп атасыз. Мен өз күмөнүмдү айтат элем. Мына 2015-жылкы шайлоодо биздин жарандар бардыгы билет. Шаардын, биз шаардын ичинде эле, мен дагы ошо байкоочу иретине катышуу процессте жүрдүм. Шаар тургундары өмүр бою бир жерде жашаган, өмүр бою эле ошол эле шайлоо участкасында добуш берген. Барза же жок болуп чыгат, же шайлаган болуп чыгып атат. Ал келелек өзү шайлайлык же жок болуп чыгат. Биометриканы колдонулган шайлоодо. Биометрикалык 2015-те жогорку кеңеш шайлоосунда. Ошондуктан менде терең күмөнүм бар да, бул биометрика эч кандай фальсификацияга жол бербейт деген бул бийликтин бул шайлоону легитимдештирүү жана элди ишендирүү гана бир аракети. Мына биз буга чейин Азият мырза экөөбүз сүйлөшүп отурдук элек. Ошол эле 2015-жылкы жогорку кеңеш шайлоосунда Борбордук шайлоо комиссиясында эч кандай тиешеси жок Кореядан келген специалисттер иштеп жүрдү. Аны мына мен айтып аткан жерим жок, жогорку кеңештин трибунасынан депутаттар айтып чыкты. Бүгүн анда кийлигишүү жок деп ким кепилдик берет? Мисалы, бүгүн керектүү талапкерге, керектүү добушту жана пайызды бир бөлмөдө эле отуруп компьютер менен жазып койбойт деп ким кепилдик берет? Мына ушундай чоң коркунучтар бар. Бирок ушунун бардыгына карабай, мен биздин жарандарга кайрылып кетет элем. Эч нерседен коркпой, ишенимди үзбөй, паспорттарыңарды эч кимге бербей, 2015 октябрь күнү участкаларга барып шайлаш керек.
жана ошол шайлоо добуштарын сактап калууга аракет кылыш керек. Өз добушуңду өзүң эле сактай аласың дегенде. Эми башка жол жок болуп атпайбы? Биз 5 жыл башта, мына 5 жылдан бери жогорку кеңешке биздин буга чейинки чакырыш, азыркы чакырышка дагы, президентке дагы айтып келе жатабыз. Добушту фальсификациялаган, добушту урдаган, шайлоону бурмалаган адамдарды же адамдардын тобун эң оор жазага тартыш керек. 25 жыл жана толугу менен конфискация кыла турган мыйзамды киргизиш керек. Себеби эмнеде? Бул адамдар кыргыз элинин эркин, добушун, бийлигин бурмалап, урдап өздөрүнө ыйгарып жатат. Бул эң оор кылмыш. Ким сатып алып атса, ким административдик ресурсту колдонуп атса, ким бурмалап атса, мына ошолорду кармаш керек да жазалаш керек. Экинчи шайлоого кийлигишпей турган кылып, жана башкаларга сабак кыла турган. Үлгү кыла турган. Кошумчалап кетейин. Форма 2, мен айтып кеткен форма 2 боюнча саны 300 миңден ашык деп атпайсызбы? Ошол жерден мага келген фактылар боюнча бардыгы подкуп менен акчасын беришти, форма 2 менен көчүрүп коюшту. Ошондон улам ошол сумма ошончолук жогорулуп турат да. Бул бир гана административдик ресурс менен 300 миң адамды шайлоо участкаларына кошуп коюу, башка жерге көчүрүп коюу. Бул мүмкүн эмес. Бул жерде жартысы балким административдик ресурс менен, балким жартысы подкуп менен. Ошол жери бар да. Жана ошондой сиз айтып кеткендей, компьютер менен өзгөртүү киргизип коюу мүмкүнчүлүк жок. Анткени шайлоо участкынын ичинде бюллетень бар да. Туурабы? Бюллетень менен санап атабыз да жыйынтыгын чыгаргандачы. Эгерде ошончолук мына биз азыркы шайлоодо мониторинг жүргүзгөндө биз донордун акчасына өткөрбөйбүз. Биз өзүбүздүн күчүбүз менен добровольный основада элдерди чогултуп алып шайлоо участкына жөнөткөн жатабыз да. Ошондон улам мисалы эгерде сизде дагы ошондой ишенбестик болсо, именно шайлоо участкынын ичиндеги бюллетендерге же ЦИКтын деңгээлиндеги компьютер менен өзгөртүп коюу бул эч кандай мүмкүнчүлүк жок андай. Эгерде ошончолук ишенбестик болсо, анда сизди дагы чакырып кетем. Бизге ошо доброволец катары каалаган участкыңа кааласаңыз, биз сиздерге направление жазып беребиз. Барып шайлоо участкынын ичинен көрүп көрүңүздөр. Компьютер шайлоо процессинде. Мен теоретик эмесмин, байкоочу да эмесмин. Мен ошол шайлоо процессине катышып жүргөн адаммын. 2012-жылы Бишкек шаардык кеңешине биз өзүбүз Эркин эл саясий партиясы менен шайлоого катышып ишин көргөнбүз. Андан кийинки шайлоолорго, 2015-жылкы шайлоолорго катышып ичинде жүрдүк, процессте жүрүп атабыз да биз. Байкап отурган жокпуз, семинарларда же да донорлор менен же бийликтегилер менен. Биз ошол процессте болуп атабыз да. Мен ошону көргөнүн, билгенин айтып атам. Эми азыр эл өзү көрүп атат тараза. Мисалы 2015-жылы участкка барса, мына Көкжар деп коелу, мен жашап жаткан. Көкжарга барса, Көкжарда эмес, тиги Дордойдо деп атат да. Сен Дордойго барып добуш бер дейт. Экинчиси келсе, сен добуш берип койгонсуң деп кызыл чыгып атат. Өзгеле элек, кечинде келди да, саат 6-да келди, жумуштан иштерин бүтүрүп добуш берейин деп келсе, сен шайлап койгонсуң деген фактылар бар. Бунун бардыгы бурмалоого жол ачылды, бурмалоого шарт түзүлдү, бурмалоо мүмкүн экенин тастыктап жатат да. Эми мен ал боюнча сиз менен талашып тартышкым келбейт, себеби сиз жоопкерчиликтүү адам эмессиз. Азыр БШКнын адамы болсо, биз ага жакшы эскертүү айтат элек, себеби кыргыз мамлекетинде шайлоону уюштуруу жана өткүзүү милдети Борбордук шайлоо комиссиясына жүктөлгөн. Мына ошол жерде ар бир мүчө кылмыш жаза кодексине ылайык жоопкерчиликтүү. Тилекке каршы мына Бакиев оогунда Кабила айым бийликтин басымына туруштук берип, ачык видео кайрылуу менен чыгып, кызматын таштап кеткен. Тилекке каршы бүгүн мына административдик ресурстун ушундай колдонулуп атканын бардыгы көрүп атат. Боршайкомдун башчысы Шайылдабекова дагы, башка мүчөлөрү дагы кымпый үн чыгышпайт. Мына ошол эле темир жолдун башчысы боюнча. Эмне үчүн бүгүнгө чейин жоопко тартыла элек? Эмне үчүн бүгүн камакка алына элек? Ал эч ак СИЗОдо жатыш керек болчу. Эч ак. Себеби факты боюнча
кармалып атат. Анан сизге суроолор болуш керек, ошо азыркы ошо болуп аткан процесстер жана шайлоо кантип өтөт, негизи эле Боршайкомдун ошо ишин ичинен билет экенсиз да. Мисалы мондай суроо келип атканда, бир эле киши эки шайлоо тилкесинен аты жөнү чыгышы мүмкүнкү? Мисалы тизмеден текшерип аткан киши экен, ошо аты жөнүн данныйларын киргизсе, эки башка тилкеден чыгып атыптыр да. Бул албетте билбейт, балким аты жөнү бүт уйкаш келген эки киши бар болушу мүмкүнбү, балким чындап элечи. Бирок ошону мисалы кантип аныкташ керек? Бир киши мына биякта конкретный пример деле бар. Сизге деле көрсөтүп коем да, анан ушинтип издесе, мына экөө чыгыптыр да, эки башка тилкеден. Мындай мүмкүнбү? Же бул киши эки жактан шайлай береби? Бул киши мына сиз көргөзгөн жерде экөндүктөн отчествосу жок экен. Бул значит бир киши болушу мүмкүн да. Бир киши эки жакта болушу. Бир киши эки башка тилкеде болот атпайбы? Ооба, туура, эки башка тилкеде болсо, балким бул деген форма 2 менен көчүрүлүп койгон, бирок основной адрестен чыкпай калышы деле мүмкүн да. Демек, эгерде форма 2 менен жана 300 миңден ашуун киши форма 2 менен көчүп кеткен күнү деле өздөрүнүн негизги участогунда деле шайлоо добушун бере алабы? Ал жерден бере албайт. Мага кайрылган адамдарды мен текшерип чыктым. Действительно, алар деген ошол мурдакы шайлап жүргөн шайлоо участоктарынан алар уже жок да. Баягы берки участокко көчүп койгон. Тизмеде, основной тизмеде алар деген берки участокто. Последний форма 2 менен көчүрүлгөн участокто да. Жок, бул жакта мисалы тизмеде эки башка тилкеде бир эле киши жүрүп атат да, мисалы. Бул албетте буга көңүл буруп туруп, ошондой фактыларды мамлекеттик каттоо кызматына кайрылып, мындай мүчүлүштөр бар болсо, бул чындыгында коркунучтуу нерсе да. Пайда болгон жок. Бул маселени биз буга чейин дагы айтып келгенбиз. Бүгүн шайлоо уюштуруу процесси ошол биометрикалык маалыматтарды топтоп, ошо биометрикалык маалыматтардын негизинде шайлоо өткүзүү борборлоштурулган эмес. Борборлоштурулган эмес. Бул деген эмне деген сөз? Ар бир область, ар бир райондун өзүнүн биометрикалык маалыматтар базасы бар. Ар бир. Ошо менен иштешет. Эми түшүнүктүү болуш үчүн айтайын. Кыргыз Республикасынын жарандарынын биометрикаларын баарын тапшыргандардыгы бардыгы бир борборлук системага келип түшүп, Кыргызстан боюнча бир иштесе, тармак бир иштесе. Мисалы, бир адам эртең менен Таластын бир районуна келип добуш берип, экинчи районуна барса, борборлуктон кирип калмактагы аныктап коймок. Бир эле жерден добуш бердиңби, мисалы, Таластан бердиң да, Токтогулга барсаң, Токтогулдан чыкпайсың делең да. Азыр Таластан берип туруп Токтогулга барсаң, Токтогулдан эле чыга бересиң. Себеби борборлоштурулган эмес. Сиз айтып аткан маселе ошодо болуп атат да. Форма 2 менен көчүрүп барган эскизин калтырып койгон, же тияктан да катталып койгон, биометрикасын берип, ошондой базадан киргизип кое берсе, ал чыга берет. Мына эми бүгүн ошол мүчүлүштөр 2015-жылда бар болчу да. Бирок бүгүн жок, бул атайын жазалап атпайбы? Себеби бир талапкерге керектүү добушту алыш керек болуп атат. Эми ачыгын айтыш керек. Мисалы, жакында болуп өткөн жергиликтүү кеңештерге шайлоо Кара-Балтада. Мына Кара-Балтада өткөн жергиликтүү партияны бийликке кереги жок, жана тоскоол партияны прокуратура жана борбор шайлоо комиссиясы алып салды. Мандатын алган. А өздөрүнө керектүү, өздөрүнүн партиясы, өздөрүнүн талапкери өтүп атканда бардык жанандай кыйты-куйты жолдордун бардыгын түзүп берип өткүзүп атышат. Демек, түшүнүктүү, мүчүлүштүктөр бар экен, жана жетиштүү экен. Буга чейин да аныкталыптыр, бирок алар каралбаптыр. Жыйынтык ушундай болуп атат окшойт. Тилекке каршы ушу эскерте кетсек, бүгүн Боршайкомдун мүчөлөрү бул жакта болсо, балким алар тагыраак жооп бермек, балким биздин суроолорубузга түшүнбестиктерге мындай жарык төгүп бермек. Кийинкисинде келип ушул эле суроолорго жана башка топтолгон суроолорго жооп берет деген ниеттебиз. Ал эми биз эсирге салсак, антиадмин ресурс көрсөтүүсүнүн 0554 20 50 60 WhatsApp номери 24 саат бою кызматта, жана сиздердин добушуңуздарды административдик ресурсту пайдаланып алуу аракетин көрсө, байланышка чыгып, фото жана видеолоруңуздар жөнөтсөңүздөр болот. Ал эми биз кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.
Эгер сиз мыйзам бузуу фактысына күбө болсоңуз, сизге карата административдик ресурс колдонулуп жатса, же болбосо добуш сатып алуу боюнча кабарыңыз болсо, кайдыгер калбаңыз. Бүгүнкү биздин тандоо эртеңки келечек. Бардык фото жана видео материалдарды 0554 20 50 60 номерине WhatsApp аркылуу жөнөтүңүздөр. Анонимдүүлүккө кепилдик берилет.